Ат башы район Кара Суу айылынын тургуну Адыл Какишов өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери Таш Абад чөлкөмүндөгү бул кыштоого ээлик кылып мал жандыктарын багып келет. Фермердин короосунда 500 чукул майда жандык бар. Айтымда ал үстүбүздөгү жылдын күз айларынан бери короосунан 50 чукул кой эчкисин карышкырга жедирген. Эми ит куш детиги күздөн бери эле болуп атат, жакшы эле болду. Бир жогору кирген жок, жайыттан ушу эртели кеч карап турганда ушул келип кол салып ийип атат да. Мергенчилер баягы бир балдар чыкты деп аткан, анан аларды ата албай атат. Чабандын иши чатагыш демекчи, мына ушул аймактагы малчылар менен Ат башы районундагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 4 түлүккө зыян алып келген бөрүлөргө аңчылык иштерин тынымсыз уюштурушууда. Бирок тилекке каршы быйылкы жылдын кыш айларында жааган кардын көлөмү аз болгондуктан анга чыккан мергендердин жолу болбой калууда. Аракеттин үстүндө эле болуп атабыз, барып атабыз. Эми азыркы карышкырлар да кишиден акылдуу болуп бүттү. Тоскон жакка оң келбейт да. Жүрдүк баягы төмөн ушул жакта. Аракеттин үстүндө эле. Даана 5 күн жаттык, анан барып келгенди кошпогондо да. Көрө албай койдук да, истерин эле көрүп аттык, жеп кеткенин көрүп аттык. Кабылбайт. Биз кеткенден кийин эле пайда болуп калып атты да. Мына ушундай жагдайдан улам Ат башы районунун жетекчилиги Таш Абад чөлкөмүндөгү малчылар менен жеринен жолугуп, алардан кабар алды. Себеби жакында эле бир күндө бир короодон 200 койду карышкыр жеп кетти деген маалымат интернет булактарына чыккан. Бирок бул маалымат чындыкка дал келбейт. Тагыраагы жогоруда аталган чөлкөмдөгү 10 короо койдон күз айларынан бери 100 чукул кой эчки карышкыр тарабынан чыгымга кептелген. Чындыгында карышкыр мурдагы жылдырга салыштырмалуу күч болуп атканын айтышууда. Бирок ошо 200 койду бир кырып кетти деген маалымат бул чындыкка дал келбейт экен да. Анан бул ошо карышкырларга каршы азыр айылдарда атайын мобилдик топтор уюшулуп, мергенчилер рация менен, мылтыктар менен камсыз болуп келишип, бияктан ошо карышкырларды атууга чыгып, бир жума 5 күнгө чейин ошо тоодо жатып атабыз деп атышат. Бирок быйыл ошол аба ырайы баягы кар жок болгондуктан ошо карышкырдын изине түшө албай, ошо карышкыр атуу өтө мындай быйыл оорчулук жаратып атканын айтышууда да. Жалпысынан Ат башы районунда артта калган күз-кыш айларынан бери райондун мергендери тарабынан 65 карышкыр, 32 чөө атылып жок кылынган. Ал эми карышкыр чөөлөр тарабынан Ат башы району боюнча 2021-жылы болжолдуу 3,5 миллион сомдук чыгым келтирилсе, 2022-жылдын 2 айында эле 850 миң сомдук 4 түлүк бөрүлөрдүн жеми болгон. Эсенбек Сталбек уулу, Улук Сартов, Өлкөдеми, Ат башы району.